Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү көрөрмандары. Бүгүн биз көкбөрүдө болуп жаткан акыркы жаңылыктар тууралуу айтып беребиз. Көкбөрүнү сагындык окшойт. Август айында дароо 2 мелдеш өтөт. Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясы расмий түрдө маалымдады. Көкбөрү оюну боюнча клубтар арасындагы эл аралык деңгээлдеги дүйнө чемпионаты өткөрүлөт. Турнир 3 форматта өтөт. Биринчиси Кыргызстан менен Казакстандын алдыңкы 4 мыкты командасы бири-бири менен кызыктуу оюн өткөрүшөт. Бул деген биз Көкбөрүнүн лидерлери болгон Кыргыз менен Казак кулакчыларынын бүр кызыткан оюнуна күбө болобуз дегенди билдирет. Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет. 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма бийбиз толугу менен кошул. Бул жака Кыргызстандан жогорку лигадагы 4 команда катышышы мүмкүн. Алар албетте Достук, Ынтымак, Сарыөзөн жана Жаштык. Ал эми Казакстандан дагы күчтүү оюнчулар келет деген ишеничтебиз. Мындан тышкары 12 клуб арасында өзүнчө дүйнө чемпионат өтөт. Эл аралык мелдешке АКШ, Казакстан, Өзбекстан, Венгрия, Түркия, Монголия, Орусия, Алтай, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярстан командалардын келиши күтүлүүдө. Ошондой эле Кыргызстан менен Казакстандын ардагерлери арасында дагы беттеш өтөт. Ал оюндарга 45 жаштан жогорку курактагы оюнчулары катыша алат. Турнир 13 августтан 20 августка чейин Чолпон Ата шаарынын жанындагы ат майданда өтөт. Кошумчалай кетсек, 31 август эгемендүүлүккө карата боло турчу президенттин кубогу Ошто өтөт. Ал жака 1 жана 2 лиганын командалары катышат. Эми командаларда болуп жаткан өзгөрүүлөргө токтолуп кетели. Ынтымактын аттары 1 айдан бери Ысык көлдө багылып жатат. Буга чейин Достукта чабылган Пегас Ынтымактын курамына кирди. Көптөн бери оюн талаасын сагынып калган Пегас Ынтымакта кандай оюн көрсөтөр экен? Ким ойнотушу мүмкүн? Кайсы оюнчу менен төп келишет деп ойлойсуз? Алдыга пикир жазыңыз. Буга чейин Достукта Майрамбек дагы Пегасты ойнотуп калган. Өз учурунда Пегас мелдештин мыкты аргымагы деген сыйлыкты дагы утуп алган. Бакуат таласы же Альянс алтын командасы трансфердик терезеде көптөн көп күткөн Ержан Төлөбековду командага чакырды. Буга чейин командада 12 номерде ойноп келген Фархат Кандыбеков жеке себептерден улам жакынкы оюндарга катышпайт. Эми бул 12 номерде Ержан ойнойт. Төлөбеков Ержан 2002 жылы Осмонкулов айыл аймагында жарык дүйнөгө келген. Эрлан Төлөбековдун бир тууган иниси 2021 жылкы сезондо Бакуат Талас командасында оюн көргөзүп, 2022 жылы Ынтымактын курамына кирген. 2023 жылы Талас облусунун ички чемпионатында өзүн мыкты деңгээлде көрсөткөн. Бирок ошол турнирлерде жаракат алып, натыйжада 2023 жылы республикалык деңгээлдеги мелдештерде катышкан эмес. Урматтуу көрөрмандар, Ержан Төлөбековдун трансфери тууралуу жана ошондой эле Кыргызстан менен Казакстандын клубтары ортосундагы оюндар тууралуу кандай пикирдесиздер? Ой пикир калтырыңыздар.